Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен тартышып жаткан бул жаран Ош Эркештам унаа жолунда ичимдик ичүү унаасын башкарып бара жатканда токтотулган. Бирок атайын талаптарга көнбөй кызматкерлерге каршылык көрсөтүп, мыйзамдын талаптарына баш ийбей тоскоолдуктарды жаратты. Ошондо барасыздар, машинаңыз азыр бербейт. Сиз мас болсоңуз кандай бересиз? Чоң адам, сиз түшүнбөсөңүз бир түшүнөт. Машинаңыз убакыт айып короо киргизилет. Эртең келесиз. Машинаңызды чыгарасыз. Мен отурмун. Бул Opel үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшерген учурда оозунан спирттик ичимдик жыты келип атты. Ошого байланыштуу азыр наркология бөлүмүнө жеткирип текшерип тиешелүү чараны көрөбүз. Автоунаасын айып короого киргизебиз. Эгер ичкендиги аныкталган болсо, ичкендиги аныкталган болсо, автоунаасы айып короого кирет. Тиешелүү мыйзам чегинде чара көрөбүз. Жол тартип аталышында атайын рейдте жогорудагыдай ичимдик ичип рулга отурган айдоочулардан дагы 14 кармалды. Ош облусунун аймагында текшерүүдө талаптарды бузуп уруксат албай, терезелерин караңгылаткан айдоочуларда жол сакчыларынын тузагына илинген. Тиешелүү документтери жок, кызматкерлерге баш ийбей токтобой кеткендери да кезикти. Бул айдоочу биз кызмат өтөп жатканбыз. Курманжан Даткай көчөсүндө экинчи кезекке чыгып, ошо кезекте кызмат өтөп жаткан мезгилде бул автоунаа айнеге алдыңкы айнеге караңгылатып келген учурда тосуп текшергенде бул айдоочунун автоунаанын өзүнүн уруксаты жок. Ошол себептен алып келип азыр унаа токтотуучу жайга киргиздик. Протокол түзүлүп, ошонун негизиндечи. кайсыл мыйзам менен канча айып пул салынат? Буга 20 000 сом айып төлөнөт өзү. Айып төлөнөт. Өзү айдоочулар мисалы ушул айнегин караңгылатып жүргөнгө мүмкүн эмес, эгер уруксаты болбосо туурабы? Уруксаты болсо, ал жерде текшергенде планшеттен чыгат. Карчектен деле текшерсе чыгат. Болбосо негизи болбойт, мүмкүнчүлүгү жок. Төлөп жүргөндөрдүкү бар. Айып пулдун көбөйгөнүнө карабастан 2022 жылдын 8 ай ичинде Ош облусунун аймагында 425 жол унаа кырсыгы катталып, анын кесепеттен 62 жаран каза болуп, 717 жаран денелеринен аргандай жарааттарды алышкан. 2021 жылдын 8 айга салыштырмалуу жол унаа кырсыктары 81 учурга кыскарып, каза болгон жарандардын саны 25 азайган. Мындан ары мас абалында унаа башкаргандарга карата чаралар күчөтүүлөрү максатталып, атайын мыйзам долбоору каралууда. Эми учурдан пайдаланып бардык айдоочуларга кайрылып кетет элем да. Эми биринчи кезекте ушул бири-бирине маданияттуу мамиледе кылса, мамиледе болсо, андан сырткары ушу эрежени так сактаса, бул эми кырсык кашкабактын ортосунда да ушул эрежени сактаса, рулга отурганда спирт ичимдигин ичпей, ушул жолго чыкканда дагы максат кылган жерине эсен аман жетип алса, ал ар бир айдоочунун эсинде болуш керек, аларды үй бүлөсү күтүп жатат. Эскерте кетсек, акыркы 8 айда Ош облусунда рулду мас абалда башкарган 1021 айдоочу кармалган. Аларга карата 6 542 000 сом акчалай айып салынган. Ал эми автоунаалардын алдыңкы каптал айнегин караңгылатып алган 160 айдоочулар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде протоколдор түзүлгөн. Даткабек Шабданбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.